2005-жылдын 24-мартында Кыргызстанда тарыхый окуя орун алды. Тагыраагы ошол кездеги бийликке нааразы болгон элдин толкуну президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылды. Ага Кыргызстанда түзүлгөн социалдык экономикалык оор кырдал, коррупциялашып кеткен бийликтин жүргүзгөн саясаты себеп болгон. Ошентип өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаев оппозициячыл саясатчылар нааразы болгон элдин күчү менен өлкөдөн чыгып кетип, эгемен өлкөдө биринчи жолу элдик бийлик орногону жар салынды. Ага ошол кезде Кыргызстан элдик кыймылынын төрагасы болуп турган Курманбек Бакиевдин салымы зор болгон. Президент Аскар Акаев ошол эле күнү жакындары менен өлкөнү таштай качкандан кийин премьер-министр Николай Танаев өз арызы менен кызматтан кеткен. Ал эми Жогорку Кеңеш Курманбек Бакиевди премьер-министрдин жана убактылуу президенттин милдетин аткаруучу кылып бекитти. Ошол кезде өкмөт башчынын Тагыраагы Курманбек Бакиевдин алдында чоң жоопкерчилик турган. Анткени тез арада өкмөттүн курамын бекитип, өлкөдөгү мыйзамдуулукту колго алуу зарыл эле. Ошентип Курманбек Бакиев 25 мартта расмий иш баштап, облус башчыларын, министрлерди жана бир топ мамлекеттик кызматтардын жетекчилерин дайындады. Я могу вам сказать с твердой уверенностью, она не носит такой ситуационный характер вот под сегодняшнюю ситуацию. Она имеет огромную перспективу. И вот сейчас как раз настало время, когда наши чиновники должны сказать: да, эта реформа, надо ее принимать, надо ее реализовывать. Өлкөдө стабилдүүлүк орноп, 2005-жылдын 10-июлунда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүлдү. Ага 6 талапкер катышып, жалпы шайлоочулардын 88%дан ашык добушу менен Курманбек Бакиев жеңишке жетишти. Белгилей кетүүчү жагдай, Кыргызстандын президентинин ант берүү аземи биринчи жолу борбордук аянтта уюштурулуп, телевидение жана радио аркылуу элге түз жетип турду. Инаугурацияга Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаев, Россия Федерациясынын кеңешинин төрагасы Сергей Миронов, КМШ өлкөлөрүнүн аткаруучу катчысы Владимир Рушайлов, Тажикстандын премьер-министри, Өзбекстандын, Белоруссиянын парламент башчылары, АКШнын, Түркиянын министрлери жетекчилик кылган делегациялар, 11 өлкөнүн 9 эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да күбө болду. Жалпысынан президенттин ант берүү аземине 6000 адам чакырылган. Мындай коноктор Аскар Акаевдин доорунда чакырылганда келген да эмес. Мен Бакиев Курманбек Салиевич Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришип жатып, конституцияны жана мыйзамдарды ыйык тутууга жана сактоого, Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого. Арадан 4 жыл өтүп, кайрадан президенттик шайлоо болоору белгиленди. Ага Конституциялык соттун президенттик шайлоо 2009 жылдын 25 октябрына чейин өтүшү керек деген чечими негиз болгон. Анткени 2003 жылдагы баш мыйзамда ошондой жазылган. Ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаттары өлкө башчысын шайлоону 2009 жылдын 23 июлуна белгилеп, ага 6 талапкер катышты. Бул шайлоодо да 80%дай добуш менен Курманбек Бакиев ишенимдүү жеңишке жетишкен. Бирок жеңил ызасын тарткан талапкерлер жана саясий топтор ага макул болгон жок. Алар тынч бейпил жашоодогу элди курал катары пайдаланып, бийликти басып алуу үчүн 6 апрелде Таласта 7-синде Ак үйдүн алдында элди алып чыкты. Ошентип куралдуу кагылышуудан өкмөттүк имараттар борбор каладагы соода жайларда өрттөнүп, талаптан олду. Ал эми өлкөдө 2 жаат болгон элдин кагылышуусун каалабаган Курманбек Бакиев отставкага кеткен жарыялап, Казакстан аркылуу Белоруссияга чыгып кетет. Каргашалуу апрель элдин канын ким төккөн? Бир эле мисал, канттагы Гавайи кафесиндеги талаптоолордон өлгөн 1994 жылкы Абиджанов Алишерди да Ак үйдөн же тагыраак айтсак, Ала Тоо аянтындагы атышуудан каза болгон деп мамлекеттик телеканалдар көргөзүп элдин пикирин өзгөртө баштаган. Ачык айтсак, ошол кезде Бакиев баштаган бийлик маалымат согуштан унутулган. Арадан жылдар өтүп ак илет, бирок сынбайт демекчи, акыйкаттык бийлик тарабынан орнотулбаса да, карапайым эл кимди ким атканын толук билди. Апрель окуясы боюнча иликтеген ошол кездеги баш прокурор Байболов Кубатбек мырза бир топ басмаларга маек берип, Ак үйдүн жанындагы ачуудан 18 эле киши каза болгонун расмий тастыктаган.
Бийликти басып алган оппозициялык саясатчылар карапайым эл электр энергиясына болгон баанын кескин жогорулап кеткенинен бийликтин кетүүсүн каалады деп айтып келет. Эми ушул кездеги жана азыркы электр энергиясына болгон бааны салыштырып көрөлү. Курманбек Бакиевдин учурунда электр энергиянын 1 киловатт саатына 1,5 сомдон болгон. Учурда бул баа 700 киловаттка чейин 70 тыйын, андан ашкандан кийин 2 сом 16 тыйына төлөнүүдө. Бул деген элди алдоо жолу менен кайра эле электр энергиянын баасын көтөрүп алуу. Анткени электр энергиясын өндүрүү жана ГЭСтерди жаңыртуу үчүн энергияга болгон баа көтөрүлүшү керектиги мындан 10 жыл мурда эле белгилүү эле. Мындан сырткары 2013-2014 жылдары Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү болуп көрбөгөндөй азайды. Тагыраагы 2014 жылы суунун көлөмү 8,5 миллиард кубка түшүп, бийлик Казакстан жана Тажикстандан кымбат баада электр энергиясын сатып алууга аргасыз болду. Мындай абал бир нече жылга созулду. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө оппозициянын бийликти күчтөп басып алган учурлары көп эле орун алган. Бийлик алмашкандан кийин эле эл үмүт кылгандай өзгөрүүлөр, социалдык, экономикалык өсүштөр болуп кетиши кыйын. Алганы турсун карапайым эл төңкөрүш жасагандарды бир топ убакыттан кийин күнөөлөгөн учурларда жок эмес. Мисалга Туркияда орун алган 1980 жылдагы аскердик төңкөрүштү жетектеген экс-президент баш болгон бир топ чиновниктер 2012 жылы жоопко тартылган. Кези келип Кыргызстанда да бийликти басып алып, мамлекеттин байлыгын тоногон убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн эл сынга алып, өз жазаларын алат. Барынан кызыгы, оппозициялык саясатчылардын арты менен бийликке келген Алмазбек Атамбаев өз үзөңгүлөштөрүн биринин артынан бирин саясий аренадан жоготуу аракетин баштады. Алгач эле Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнгүл Чотонов Мегакомду сатууда жеке кызыкчылыктары болгон деп айыпталып кармалды. Ал эми мурдагы баш прокурор Айда Салянова Киримтөбөл Азиз Батукаевди бошоткон деп айыпталууда. Ал эми Осмонбек Артыкбаев Бишкек тести жаңыртууда мамлекетке зыян келтирген деп айыпталууда. Алмазбек Атамбаевдин эң жакын саналаштарынын бири Албек Ибраимов болсо, Бишкек шаарына мэр болуп турган кезде мыйзамсыз жер сатууга айыпталып, 15 жылга эркинен ажыратылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү болсо, өткөн жылдын 8 август күнү Кой Таштагы Хан сарайынан кармалды. Учурда ал экс-президент макамынан ажырап, бир нече оор айыптар менен камакта отурат. Халк арасында 2010 жылдагы июнь кооголаңына да ошол кездеги убактылуу өкмөттү күнөөлөгөндөр бар. Анткени этникалык өзбектердин лидери катары белгилүү Кадыржан Батыров менен Өмүрбек Текебаевдин иниси Асылбек Текебаевдин 18 апрелде Батыровдун Жалал-Абаддагы менчик окуу жайына чогулган элдин астында турган сүрөттөрү жарыяланган. Ал эми Батыров элдерге бийликтен адамдар келет деп жатканын көрүүгө болот. Мындан сырткары Батыров ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен байма-бай жолугуп турганын да өзү ырастаган. Ошол жолугушуулардан көп узабай Ошто жана Жалал-Абадда улуттар арасында жаңжал чыгып, жүздөгөн адамдар каза таап, миңдеген турак жайлар өрттөндү. Ал каргашанын алдын алууга болот беле деген суроо баарынын жүрөгүн өйтүп келет. Албетте анын баарын алдын алууга болмок, бирок ошол кездеги Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева жана Өмүрбек Текебаевдер баштаган убактылуу өкмөт аны тек гана байкамаксан болуп койушкан. Тагыраагы апрелден июнь айына чейин УКМКнын Оштогу кызматкерлерине таянып, улуттар аралык кагылышуу болуусу ыктымалдыгы боюнча убактылуу өкмөткө бир канча ирет кайрылуу жолдонгон. Бирок өкмөт тарабынан эч кандай алдын алуу чаралары көрүлгөн эмес. Деген менен кийинчерээк алар суудан курук чыгып, мунун баарына Кадыржан Батыровду гана айыптап коюшту. Ал гана турсун аны өмүр бою эркинен ажыратышкан, бирок өкүм сыртынан гана чыгып, Батыров чет өлкөдө качкында жүрүп көз жумду. Ал эми Асылбек Текебаев ордон улам дүйнө салды. Калыстык үчүн өлкөнүн сырткы карызына көз чаптырсак, 2005 жылга чейин Кыргызстандын сырткы карызы 2,5 миллиард АКШ доллар болгон. Ал эми бул сандар 2010 жылга келип, тагыраагы Курманбек Бакиевдин тушунда сырткы карыз 2 миллиард долларга чейин түшкөн. Ушул тапта болсо Кыргызстандын карызы 4,5 миллиард долларга жакын экени белгилүү. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай. СССР учурунда курулушу башталып, бирок Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин куруу иштери токтоп калган Камбар-Ата 2 ГЭСинин курулушу да Курманбек Бакиевдин тушунда кайрадан жанданган. Тагыраагы 2007 жылы аталган ГЭСтин биринчи агрегаты ишке түшүрүү боюнча алгылыктуу иштер жүрө баштаган. Анын ар бири 120 мегаватт болгон 3 агрегат болсо, анын биринчиси 2010 жылы ишке берилген. Ал эми калгандары ушул мезгилге чейин ишке киргизиле элек. Ошондой эле мамлекеттик бюджет болсо 300%га көтөрүлгөн. Акаев убагында пенсия, пособиялар 2-3 айлап кечигип берилип калганын аталарыбыз жакшы билет. Бакиев баштаган бийлик келген соң алдын ала пенсия берилип, 2 эсе жогорулаган. Дагы бир жөнөкөй гана мисал. Бакиев убагында ар бир айыл өкмөткө компьютер, автоунаа берип келсе, азыр алардын бензинин куюп берген да өкмөт жок.
Кала берсе мектеп окуучуларына бир мал бекер тамак чет элдик гранттардан сакталып келет. Ошондой эле Атамбаевдин жана азыркы бийликтин тушунда ишке ашып жаткан ири долбоорлорда 2005 жылдан 2010 жылга чейин эле даярдалган Тагыраагы Токтогул ГЭСин реконструкциялоо, Датка Кемин көмөкчү станцияларын куруу долбоору да Курманбек Бакиевдин жетекчилиги астында даярдалып, кол коюлган. Экономикабыздын азырга чейин көтөрүлүшү, сырткы карыздарыбыздын өсүүсү бир гана кадр тандоодогу чабалдык. Мисалга, прокуратурада бир күн иштебеген жаштар, башкы прокурор, бир көчө башкарбаган шоопурлар мамлекеттик кызматтарда олтурганын баарыбыз күбө болдук. Ачык калса айтсак, азыр деле жыргап кеткен жерибиз жок. Ал эми Бакиев баштаган 5 жылда дээрлик бүт оппозиционерлер бийликтин тепкичтеринде иштеди. Маселен, Отунбаева, Бекназаров, Атамбаев жана азыркы президент Жээнбеков да. Алар кандай иштеп кызматтан кеткенин эл жакшы билет. Қорғау үшін Қырғызстанның даласын, туған екен қырғыз ана баласын. Келдау кезі ойлайтұғын ел ғамын, берші халқым өз ұлыңның бағасын. Алатаудай чоң ағам, Энесайдай кең ағам, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым. Ел тағдырын ойлаған, әр манастай алқынған, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым. Қиянат пен зұлымдықтан жиебес, қарсы алатын бақыттаңын келдау кез. Қырғызстаным шаттана бер мәңгілік, ақ күн туып алдымыздан бақ көздес. Алатаудай чоң ағам, Энесайдай кең ағам, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым. Ел тағдырын ойлаған, әр манастай алқынған, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым. Алатаудай чоң ағам, Энесайдай кең ағам, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым. Ел тағдырын ойлаған, әр манастай алқынған, Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым. Құрманбек Байкиевке дауыс бер халқым. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев учурда жакындар менен Белоруссияда жашайт. Өткөн жылы ал 70 жашка толду. Аны министр Белоруссиянын лидери Александр Лукашенко туулган күнү менен куттуктап, атайын бийликтерин тапшырган. Бул кыска маалыматты берүүнүн негизги максаты тарыхты саясатчылар бурмаласын, бирок карапайым элдин жазылбаган чындык тарыхын бурмалай албайт.